Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздер менен коллекционер тасмасынын экинчи бөлүгүн көрөлү. Айта кетчү нерсе достор, биздин көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз каналга катталбастан көрүшөт экен. Катталып коюу сиз үчүн 1 секунд болсо, биз үчүн мээнетти талап кылат. Ошол үчүн достор, каналдын өнүгүшүнө салым кошуп, бизге катталып койгонду унутпаңыздар. Анда эмесе достор, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болсоңуздар, биз баштадык. Тасманын башталышында жаңылыктардан бир белгисиз кылмышкер жөнүндө маалыматтар айтылып жатат. Акыркы убакта шаар ичинде көптөгөн өлтүрүүлөр болгону жана башка бир топ адамдар дайынсыз жоголгону айтылат. Сыналгыда болуп жаткан жаңылыктарга маани деле бербеген Елена курбу кызы менен телефондон сүйлөшүп жатат. Курбу кызы Еленага кечеге барып эс алып келбейлиби деген сунушту айтса, Елена ал нерсеге бир аз көңүлдөнбөй турду. Анда курбу кызы Еленаны терезеге жакын чакырып, өзү унаа менен ал жака келип калганын билдирди. Елена ага макул болуп, уктап жаткан атасынын үстүнө бир нерсе жаап, курбусунун унаасына отуруп жөнөп кетишти. Курбу кызынын айтуусу боюнча алар бир жерге келишип, караңгы имараттарды аралап барып, ал жерден чыга калган кароолчуга сыр сөздү айтышкандан кийин, кароолчу аларга дароо эле эшикти ачып, ал жака киргизип жиберди. Ал имараттын ичи адамдарга толгон түнкү эс алуучу жай экен. Ал жерден Елена башкаларга кошулуп бийлеп жатып эле бир кезде өздөрү менен келген бала анын жигити беле билбедим. Ал баланын башка кыз менен турганын көргөндөн кийин дароо эле ачуусу келип аны чаап жиберди. Ачууланган Елена көзүнөн жашы куюлуп эле бир жактуу көздөй кетип баратты. Ошол учурда имараттын жогорку тарабында баягы белгисиз бет капчан адам турганын көрөбүз. Елена элден обочолонуп бир бөлмөгө кирип ыйлап баштады. Ошол учурда анын маңдайында турган үкөк кыймылдап кеткенин көрүп, анын ичинде эмне бар экенине кызыгып, аны ача баштады. Еленаны коркутуп көктөн чыга калган Аркин Еленаны атайын даярдалган арбалеттин огунан сактап калды. Арбалеттин огу атылгандан кийин андан аркы анын механизмдери иштеп, имараттын ичиндеги чоң эт туурагыч иштей баштады. Ушундай болоорун алдын ала билген мыкаачы бет капчан адам үстүрттөн карап турду. Андан соң ал чоң эт туурагыч тездик менен иштеп баштап, эч нерсени байкабай бийлеп жаткан көпчүлүк адамдарды чекесинен эле туурап жөнөдү. Аркинди көрүп коркуп кеткен Елена эч нерсени түшүнбөй кайрадан сыртка качып жөнөдү. Кез келген кулпуну ачып алууга жөндөмдүү Аркин ал жерге түшүп калган темирди алып, бутундагы чынжырланган кишендерди ачканга аракет кыла баштады. Сыртка чыккан Елена имараттагы адамдардын баардыгы сулап өлүп жатканын көрүп, аман калган 5-6 адам ал жактан качып баратканын көрүп, ал адамдардын артынан баратса, ал адамдар да тузакка түшүп калып, алардын үстүнөн баса турчу механизм иштей баштады. Елена курбусуна чуркап келип, бирок аларга эч кандай жардам көрсөтө алган жок. Бул кезде Аркин бутундагы кишендерди чечип сыртка чыгып жөнөдү. Жанагы тузакка түшкөн адамдарды механизм кысып барып, жер менен жексен кылып салды. Андан соң Елена маңдайында турган кара бет капчан адамды көрүп, андан коркуп качып жөнөдү. Терезени сындырып качып чыгып кеткенге аракет кылып жаткан Аркин артынан качып келген Еленаны көрдү. Артынан келген бет капчан адам аны кармап калып, ага эч кандай жардам көрсөтө албаарын билген Аркин адамдын өлүк денесин көтөрүп терезени сындырып кулап кетти. Алар унаанын үстүнө кулап түшүп, бет капчан адам Еленаны үйкөккө салып бекитип салды. Ал эми аман калганына сүйүнгөн Аркин артын карабай эле качып жөнөдү. Кийинки көрүнүштө катуу запкы көргөн Аркинди ооруканага алып баратышкандарын көрөбүз. Убакыт өтүп Аркин эсине келгени менен толук кандуу айык элек. Акылынан айныган мыкаачы адамдан кутулдум окшойт деп ойлогон Аркин жубайы менен сүйлөшүп жатып, ал жерде турган бир катты көрдү. Ал катта коллекционер деп жазылып турганын көрүп, дароо эле аны мыкаач адам жазганын түшүнүп, аялына баардыгын түшүндүрүп, кызын алып чет өлкөгө чыгып кеткиле деп айтты. Аялы кеткенден көп өтпөй эле Аркиндин бөлмөсүнө бир чоочун адам кирип келди. Ал Еленанын атасынын кол алдында иштеген Лучелло деген адам эле. Ал Аркинге дароо эле Еленанын сүрөтүн берип, сен бул сүрөттөгү кызды сен качып чыккан жактан көрдүңбү деп сураса, Аркин ага ооба деп жооп берип, бирок ал кыздын өлгөнүн же тирүү калганын билбейм деп айтты. Анда Лучелло мен бул кызды атасына 48 сааттын ичинде таап беришим керек деп айтып, сен болсо мыкаачынын колунан чыккан жалгыз адам болгондуктан бизге анын кайда жайгашканын көрсөтүп бересиң деп айтты. Бул кезде үкөктүн ичинде камалып отурган Елена бир тешикчеден карап, жанагы мыкаач адам бир адамдын тилин тирүүлөй эле жулуп алганын көрдү. Лучелло Аркинди ооруканадан чыгарып алып, өзүнүн адамдарын да чогултуп, жанагы мыкаач адамды кармаганга жөнөмөкчү болушту. Анда Аркин аларга силер эмне ал адамды оңой ойлоп жатасыңарбы? Ал адамды керек болсо полициялар да таба албай жүрүшөт. Силер аны кармай издесеңер эң биринчиден мыкты куралданышыңар керек деп айтты. Анан да ал мыкаачынын жашаган жери таптакыр эле башка жакта. Ал мени үкөккө салып алып кеткенде, мен дароо эле анын кайда барарын билиш үчүн үкөктүн ичинде жатып, анын кайсыл тарапка жүргөнүн, канча жүрүп кайсыл бурулуштардан бурулганын баардыгын колума тилип белгилеп алганмын деп мыкты куралданган Лучеллонун командасын жанагы мыкаач адамдын жайгашкан жерине алып барып, силер эми өзүңөрдүн ишиңерди өзүңөр кылгыла, мен ал жака такыр эле кирбеймин деп жатса, Аркин жөнүндө мыкты билген Лучелло сен кулпуларды оңой эле ачасың да деп, канчадан бери кароосуз калган мейманкананын кулпусун ачып берүүнү суранды. Бул кезде бөлмөдө жалгыз калган Елена амал көйлүккө салып үкөктүн оозун ачып алды. Ошол эле бөлмөдө турган дагы бир үкөктүн оозун ачып көрсө, ал үкөктүн ичиндеги адам эч ак эле жан бериптир. Мыкаач адам кайтып келип Еленаны
Еленанын үкөктүн ичинде жок экенин билди. Дароо эле өзүнүн көптөгөн жүргөмүчтөрүн алып чыгып кое берип жиберди. Жүргөмүчтөр жашынып турган Еленанын үстүнөн өтүп, Елена араң эле чыдап турду. Аркин мейманкананын кулпусун ачкандан кийин Лучелло Аркинге сен бул жакты жакшы билесиң, ошон үчүн сен да биз менен барасың деп күч колдонуп Аркинди мажбурлап алып кирип кетишти. Ал жака кирип баратышканда Лучелло өзүнүн бир адамын ал жерге калтырып кетти. Ичкериге кирип баратып Аркин командага бул жерде тузактар көп экенин айтып, баарыңар абайлагыла деп эскертти. Бир кезде кетип баратышканда Аркинге зомбиге окшогон адам кол сала баштады. Команда аны дароо эле атып өлтүрүп, көрсө мыкаач адам көптөгөн адамдарга наркотикалык заттарды жана башка дарыларды сая берип, азапталган адамдар ушундай зомбиге окшош жырткычка айланган экен. Ал жерден дагы көптөгөн ошондой зомби сымалдар команда алардын баардыгын аткылап өлтүрүп салышты. Бул кезде Елена дагы бөлмөдөн бөлмөгө өтүп чыкканга жол издеп жүрөт. Дагы бир бөлмөдөн бир үкөктү көрүп, ал жактан жаш кыздын үнү чыккандыктан аны да ачып жиберсе, ал жактан бир кыз чыгып, Елена аны өзү менен качып кетүүгө көндүрүп жатса, жанагы кыз ал адам мага тийбейт, мен ошон үчүн качпашым керек деп. Бирок Елена болбой эле аны көндүрүп ээрчитип алды. Лучеллонун командасы имараттын ичинен дагы көптөгөн кыйналган адамдарды жана өлгөн адамдарды да көрүшүп, өздөрүнүн адамдары да чекесинен эле тузакка түшүп өлө башташты. Эми Аркин Лучеллонун командасынан пайда жок дедиби Айтор. Лучеллонун командасынан жашырынып кетип, өз алдынча эле кайрадан чыгуучу жолду издей баштады окшойт. Елена жанагы кызды ээрчитип жол издеп баратканда, ал кыз Еленанын кулагындагы угуучу аппаратты көрүп, сенин кулагың укпайт турбайбы, эми ал сени өлтүрөт деп эле кыйкыра баштады. Дароо эле ал жерге бет капчан адам жетип келгендиктен Елена качып жөнөдү. Ал эми Лучеллонун имараттын оозуна калтырып кеткен адамын бет капчан адам эбак эле өлтүрүп кеткен эле. Качып бараткан Елена жашынуу үчүн бир жерге кире калып, жүргөмүчтөрдүн желесине оролуп, угуучу аппаратын түшүрүп алды. Угуучу аппараты капкандын үстүнө түшүп калгандыктан аны алганга аракет кылып жатып, капкан чаап кетип, бирок Елена аны алганга жетишип калды. Аркин бир бөлмөдөн айнекке толтурулган суунун ичиндеги көптөгөн адамдардын скелеттерин көрдү. Елена бир бөлмөгө келип, терезеден чыга албагандыктан көчөнүн боюнда турган эки адамга кыйкырып жардам сурай баштады. Бирок ал адамдар эч нерсе деле угушкан жок. Аркин дагы да таң калыштуу нерселерди көрүп таң калып турганда, Лучелло жана анын адамдары Аркинди таап кармап алышты. Эми алар Аркинди байлап алалы деп жатканда, жогорудан бет капчан адам түшүп келип, бир адамды өлтүрүп, бир кызды тузакка түшүрүп, даярдалган тузак кызды башка жака алып жөнөдү. Кайрадан качып кетүүгө жетишкен бет капчан адамды Лучелло атканга үлгүрбөй калды. Эми Лучеллонун баардык адамдары өлүп, Аркин экөө эле калды. Аркин ага эгер бул жактан аман чыгам десең, мени угушуң керек деп айтып жатса, ал жерге жанагы кыз да келип калды. Ал кыз дароо эле аларга мен силер издеп жүргөн кызды көрдүм деп ошол жака ээрчитип жөнөдү. Дагы бир топ тузактарга кабылып отурушуп, акыры алар Еленаны таап алышты. Жанагы кызды көргөн Елена, силер эмне муну ээрчитип жүрөсүңөр, бул кыз акылынан айныган деп жатса, Лучелло ага биз бул кызды да куткарышыбыз керек деп койду. Аркин терезеден карап көчө жактагы эки адамды көрдү. Андан соң ал Лучеллого сен мага ишенип тапанчаңды беришиң керек, антпесең биз баардыгыбыз бул жерде өлүп кетебиз деп Лучеллонун тапанчасын алгандан кийин дароо эле көчө жактагы эки адамдын бирин атып салды. Анда Елена менен Лучелло сен эмнеге мындай кылдың деп сурашса, Аркин аларга биз полицияны бул жерге келтирип, алардын көңүлүн өзүбүзгө бурдурушубуз керек, антпесек биз бул каргыш тийген имараттан жана мыкаач адамдан качып кутула албайбыз деп айтты. Ошентип көп өтпөй эле ок атылган жерге тез жардам жана полициялар жетип келишти. Анда Аркин полициянын унаасына экинчи жолу ок атып, полицияларга өздөрүнүн кайсыл жакта жайгашканын билдиргиси келди. Полициялар дүрбөлөңгө түшүшүп, октун имараттын ичинен атылганын билген соң дароо эле кошумча күчтөрдү чакырып, имараттын ар тарабын курчап башташты. Ошол учурда жанагы алар сактап калабыз деген кыз эч кимге билгизбей бөлмөнүн эшигин бекитип, бет капчан мыкаач адамды чакырып эле кыйкыра баштады. Командадагылар сен эмне кылып жатасың деп ал кызды түртүп жиберишсе, ал кыз кокусунан ошол жердеги тузакка түшүп калды. Аңгыча болбой эле ал жерге мыкаач адам иттери менен келип калып, аларды куралы менен аткылай баштады. Кайра эле Еленаны кармап алып кетти. Лучелло тузакка түшүп калгандыктан ал Аркинге мени таштап кете бер, эртерээк Еленага жетип барып аны сактап кал деп айтты. Аркин Еленага барып аны бошотуп, бирок кайра эле өздөрү тузакка түшүп калышты. Эми бет капчан адам имарат курчоого алынгандыктан имаратты өртөп жиберүүнү чечти окшойт. Бет капчан адам имаратка күйүүчү майларды чачып өрт коюп жатканда, Аркин темир тордун илгичине колун жеткирип ачып жиберүү үчүн Еленага айтып өз колун сындырып, ошончо ооруга чыдап акыры илгичти ачып алды. Алар качып баратканда бет капчан адам аларды кайрадан кармап алып, үчөөнү үч жака чачып, кайрадан азаптарын колдоруна берейин деп жатканда, ал жерге мыкаач адамдын итинин башы ыргып келип түшүп калды. Көрсө Лучелло ал жерге тузактан аман эсен чыгып келип калган экен. Лучелло өзүнүн командасындагы кыздын өлүп жатканын көрүп, бет капчан мыкаач адам менен катуу кармашты баштады. Бир топ кармаштан кийин бет капчан адам болбой эле Лучеллону өлтүрүп салды. Анда кыйраткансып эми эсин жыйган Аркин бычагын алып бет капчан адамды сайып алганга жетишип калды. Ал акыры бет капчан адамды жеңгендей болуп, аны
өрткө түшүрүп жиберип, бирок өзү да өрттөн чыга албай калды. Еленанын жардам сурап кыйкырган үнүн уккан куткаруучулар тездик менен ал жердеги эшикти ача башташты. Эми Елена өрт жалындын аркасында калган Аркинди куткаруу үчүн ал жердеги жанагы суу толтурулган айнектерди талкалап, сууларын агыза баштады. Ошентип Аркин менен Елена ал жерден аман эсен чыгышып, Елена өзүнүн атасына жолукту. Өрт өчүрүлүп бүткөндөн кийин Аркин сыртка чыгарылган үкөктөрдүн биринен мыкаачы адамдын бет кабы жатканын көрдү. Аркин ошол жерден эле мыкаачы адамдын өлбөй калганын түшүнүп калды. Кийинки көрүнүштө бир адам үйүнө кирип келип, сыналгыны коюп жогорку кабатка чыгып баратканда, сыналгынын өчүп калганын көрүп, дароо эле бычагын алып ылдый түшө баштады. Ал ылдый түшүп бөлмөлөрдүн биринен ачык үкөктүн турганын көрдү. Ошол кезде ал адамдын аркасынан Аркин тапанчасын такап, "Мен сени абдан жакшы тааныйм жана да тирүү калганыңды билем" деп, ага артка кайрылууга буйрук берип, анын жүзүн көргөн соң, "Эми сен мага кандай азап көргөзсөң, мен да сага ошондой азап көргөзөм" деп, дароо эле аны уруп жиберип, жанагы өзүнүн үкөгүнө салып, аны бекитип салды. Ушуну менен тасма аягына чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.